Ишеним саясий партиясы. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясы. Улуттар биримдиги элдик партиясы. Социал-демократтар партиясы. Азыр кимди баштык кыласыңар? Аны билбейм. Ким болсо ошо болсун. Бирок бейбечарага арка бел болсун. Бечаранын бечарасы эле катындар биздин балдарыбыз. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 21 партия бюллетенге илинди. Алардын ичинен 4-өнү буга чейинки чыгарылышта талдап бергенбиз. Бүгүн дагы 4-өнү, тагыраагы Ишеним, Бүтүн Кыргызстан, Улуттар биримдиги жана социал-демократтар партияларын карап чыгабыз. Депутаттык мандаттарга кимдер ат салышып жатышат? Бардык кызыктуу маалымат алдыда, кыскасы бизден алыстабай көрүңүздөр. Сиздер менен мен Наргиз Асекова, салам. Алгач Ишеним партиясынан баштасак, бул саясий кыймылды өлкөнүн биринчи адамы менен байланыштырышууда. Ишенимдин мүчөлөрү бул маалыматты четке кагып келишет. Ошентсе дагы партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Садыр Жапаровдун жакын адамы. Ал Алмазбек Орозбаев. 2020-жылы декабрь айында президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун ишенимдүү өкүлү болгон. Ишеним партиясы ушул жылдын июль айында өткөн Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын шайлоодо алдыга оозунуп чыгып, шаардык кеңештен 8 мандатка ээ болушкан. Эми болсо парламенттен дагы мандат алсак дешип талпынып турушат. Эй, карасаң, байкасаң, мени шайласаң, тытам иштейм, кыйратам. Это менин уладам, там, все делаю сам. Талапкерлердин тизмесин партиянын лидери Азамат Дороев жетектеп барууда. Бишкектеги Октябрь районунун мурунку акими. Кызматын 1 жыл мурун тапшырып берген. 2012-жылдан тартып Бишкектеги муниципалдык кызматтарда эмгектенген. Ишенимдин алдыңкы сабында Рыспай Аматов дагы бар. Учурда ал Бишкек шаардык кеңештин депутаты жана Ишеним фракциясынын лидери. Буга чейин шаардык кеңеште дагы 2 жолу депутат болууга жетишкен. Шаардык кеңешке 3 жолу 3 башка партия менен келди десек болот. Башында Ата Мекен партиясы менен, кийин Өнүгүү Прогресс, эми минтип Ишеним партиясы менен депутат болуп отурат. Шайлоонун күнү такталды. Байланым бар башталды. Ишенимге ишеним арткан дагы бир талапкер Медербек Алиев өзүн көз карандысыз юрист деп эсептейт. Конституциялык кеңештин мурунку мүчөсү. Биз азыр колдонуп жаткан конституцияны иштеп чыккандардын бири. Тагыраагы Кыргызстанды парламенттик президенттик башкаруудан президенттик башкарууга бурууга кол кабыш кылган. Болбосо 2012-жылы парламенттик башкаруу формасын ыктаган макала чыгарган эле. Ал эми 2020-жылы болсо Кыргызстанда парламенттик система эч качан болгон эмес деп билдирүү жасаган. Эске салсак, ар бир партиянын катарында сөзсүз түрдө айымдар болуусу шарт. Ар бир 4-чү орун айымдардыкы. 26 жаштагы Жанна Илина аттуу жаш талапкер өткөн жылы ЖМКларда өкмөттүн аппаратынын санариптик трансформация бөлүмүнүн эксперти катары көрсөтүлгөн эле. 2019-жылы маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинде иштеген. Елді алдағанды білеміз, турау. Ел деген міне, қаяққа жақсы жүрегінде жетерлік сөз сөйлесең, о жаққа елтіп кетеді. Ишеним партиясынын алдыңкы сабына илинип калган дагы бир талапкер Нурбек Сыдыгалиев үстүбүздөгү жылдын январь айында вице-спикер болууга жетишкен. Эске салсак, ал парламентке 2019-жылы Алмамбет Шыкмаматовдун ордуна келген. Тагыраагы Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматов экөө чырдаша кетип, Шыкмаматов мандатын тапшырып Ата Мекен фракциясынан чыгып кеткенде, анын ордун ушул Нурбек Сыдыгалиев ээлеген. Кызыгы, бул киши дагы баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазганга жардам берген. Кезекти Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына берсек. Партия менен анын лидерин өзүнчө элестетүү мүмкүн эмес. Президенттик болобу же парламенттик болобу шайлоо өткөн сайын жигердүү катышып, бирок жетишерлик жыйынтык көрсөтө алыша элек. 2020-жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7% босогодон ашканы менен ал шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып калган. Бул шайлоо соңку мезгилдеги Кыргызстандагы эң ыплас, эң арам. Адахан Мадумаров парламенттин 3 чакырылышында депутат болуп, жогорку кеңештин 4-чү чакырылышында спикер болууга жетишкен. Ал 2011, 2017, 2021 жылдары өткөн президенттик шайлоолорго катышуу аракетин көрүп, бирок жогоруда айткандай эле жетишерлик добуш топтой алган эмес. Бүтүн Кыргызстандын катарын Исхак Масалиев толуктап баратат. Кыргыз СССРнин борбордук комитетинин биринчи катчысы Абсамат Масалиевдин уулу. Кыргызстандын коммунисттер партиясын жетектегени менен
өзүнүн саясий кыймылын шайлоого алып чыга албаарын моюндап, 2015 жылы Жогорку Кеңешке Өнүгүү Прогресс партиясы менен келген. Бирок 2020 жылы май айында анын шайлоо боюнча көтөргөн демилгеси көз жаздымда калганда мандатын тапшырып Жогорку Кеңештен кетип калган. Я готов показывать помощь государству. Я готов работать на любой должности, где я могу принести пользу государству. Но в качестве депутата в этом составе я считаю дальнейшее пребывание невозможно. Кийинки кезекте Токон Мамытов бүтүн Кыргызстанды тандаптыр. Шайлоого чейин Кыргызстандын акыйкатчысы болчу. Бирок депутаттык мандат үчүн кызматын тапшырып берди. Ал 2010-2013 жылдары Жогорку Кеңешке Ар-Намыс партиясы менен келген. Андан кийин Токон Мамытов мамлекеттик чек ара кызматын башкарып, Ысык көлдүн губернатору болуп, өкмөттө вице-премьер-министр болуп, Кыргыз алтында төрагалык кылып, айтор түрдүү кызматтарда иштегенге жетишкен. Өмүр бою саясаттагы проблемаларды камаш керек, иш козгош керек, провокация кылыш керек, разобщать этиш керек, досье чогултуш керек, компромат чогултуш керек деген адам кантип адам укугун коргойт? Балким жакшы генералдыр, жакшы адамдыр, мен да жакшы билем, билимдүүдүр. Бирок тайпынан күч органдарында жүргөн адам кантип кайра күч органдары менен күрөшөт? Омбудсмен бул күч органдары ГСИ, КГБ, милиция менен күрөшө турган орган. Адам укугун бузбагыла деп. Анан ушуну кантип биз мындай аң сезимибиз жетпейт да. Жогоруда айткандай эле тизмектеги ар бир 4-чү орун айымдарга таандык. Бүтүн Кыргызстандын 4-чү сабында Орозайым Нарматова турат. Активист 2020 жылыдагы парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышууга аракет кылган. Болбосо мурун Садыр Жапаровдун жигердүү тарапташы болчу. Мен ар дайым ойлойт элем да ушул Канчыбек Ташиев Садыр Жапаровду үгүттөп, ушул Ташиев сыяктуу көптөгөн саясатчылар, Адахан Мадумаров сыяктуу таза саясатчылар менен Садыр Жапаровдун бирикпей келишине күнөөлүү депчи. Бирок мен бүгүн да бир жолу ынандым. Мунун бар жогун, жанагындай фейктердин, троллордун бар жогун сиз гана жалдап, мурдакыдай эле кара пиар менен алектенип, мурдакыдай эле бар жок максалык маалымат каражаттарды көзөмөлдөп турушуңузга дагы бир жолу ынандым. Эске салсак, Орозайым Нарматова Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров түптөгөн Мекенчил партиясына 2014 жылдан тартып мүчө болчу. Бирок 2017 жылы Нарматова Бүтүн Кыргызстанга өтүп кетип, учурда алар менен бет карашпас атаандаштарга айланышты. Дегеним ушул жылы сентябрь айында ал маркум агасынын сөөгүн Кыргызстанда жерге берип, Россияга учуп кеткени жатканда аэропорттон кармалып сурак берип чыккан. Укук коргоо органдары Нарматованы улуттар аралык кастыкты жаратуу беренеси боюнча суракка алганын айтса, Нарматова аны бийликти күч менен басып алууга чакырык таштоо беренеси боюнча кармашканын жактоочусуна айтып берген. Кыргыздын жөнөкөй бир карапайым кызына теңелип ушул приказды берген сиздин досуңуз Камчыбек Ташиевдин бөлүмү тарабынан болуп атат. УКМК тарабынан ушул иш козголуп, анан милицияга төңкөрүп коюшту булар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында бир гана саясатчылар эмес, чыгармачыл жарандар дагы бар. Алардын бири Темирлан Сманбеков, артист, актер Бакен Кыдыкеева атындагы театрдын директору. Кезекти Улуттар биримдиги партиясына берсек, 11 октябрда съезд уюштуруп, талапкерлердин тизмегин такташты. Шайлооңо чейин ашыңды жеп кетти. Шайлоодон кийин туме деп кетти. Бул саясий кыймылды Мелис Мырзакматов жетектейт. Ош шаарынын экс-мэри, белгилүү инсан десек болот. Ага түштүк калааны жетектеп турганда, эстакада көпүрөсүн курууда 30 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айыпталган. Мырзакматов муну саясий куугунтук деп атаган. 2014 жылы ал Кыргызстандан качып кеткен. Мырзакматовго эл аралык издөө жарыяланып, акыры аны сыртынан түрмөгө кесишкен. Мелис Мырзакматов мекенине 7 жылдан кийин гана кайтып келди. Тагыраагы өткөн жылы октябрь айында. Көп узабай жогоруда аталган кылмыш иши боюнча акталып чыкты. Элибиз ачкачылыктан кыйналып атат дейбиз. Жүрбөй калды, ачка дейбиз. Болсун, ошол нерсени сен айтпачы суранычы. Ошенсең сага эл ишенеби? Кийинки талапкер Артур Медетбеков, Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын лидери, генерал-майор, 1998 жылдан тартып Альфа атайын багыттагы аскер бөлүмүн жетектеген. 2005 жылы Бакиевдин маалында мамлекеттик коопсуздук кызматын жетектеген, антитеррор Альфа аттуу коомдук бирикменин төрагасы.
Бейшен Болотбеков, Нарын облусунун мурунку губернатору, 2005 жылы парламенттик шайлоого катышуу аракетин көрүп, бирок үгүт эрежесин бузгандыгы үчүн жарыштан четтеп калган. Кийин өкмөттө түрдүү кызматтарда иштеген. Шайлооңо эми барбаймын. Калпыңа сени чарчадым. Саитжан Эратов, полковник, мекен сакчысы коомдук бирикмесинин жетекчиси, чек ара кызматында эмгектенген. Баткен облусунда эл аралык террористтик топторду жок кылууга катышкан. 2010 жылы УКМКнын чек ара аскерлеринин башкы штабынын башчысынын орун басары болуп дайындалып, 1 жылдан кийин Баткен облусунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басарлык кызматын ээлеген. 1 жыл мурун парламенттик шайлоого Бир Бол партиясы менен катышып, быйыл Улуттар биримдиги менен аттанып отурат. Надежда Ладажинская, Улуттар биримдиги партиясында алдыңкы 5-тин бири, Карабалта шаарынын мэринин кеңешчиси, Универсал муниципалдык ишкананын директору, көп жылдар бою соода-саттык тармагында жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Азыр болсо Русский мир коомдук бирикмесинин жетекчиси. Сен айтчы канча бересиң? Мындай кыла. Мен 5000ден берип туруп, айылга улак өткөп берем. Бүгүн талдай турчу дагы бир партия социал-демократтар. Башка партияларга салыштырмалуу бул саясий кыймылдын ичинде айымдар арбын. Дээрлик 17 аял киши. Тизмекте жогорку кеңештин 6-чакырылышында иштеп жаткан 9 депутат бар. Тизмектин сап башында Кадыр Атамбаев турат. Мурунку мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу. Учурда Бишкек шаардык кеңеште социал-демократтар фракциясынын лидери. Экинчи катарда Рыскелди Момбеков, жогорку кеңештин депутаты. 2015 жылы парламентке КСДП партиясы менен келген. 2020 жылы парламенттик шайлоого Атамекен партиясы менен катышкан. Бирок быйыл кайра эле социал-демократтарга кайтып келди. Парламентте жамактап сүйлөй берип, жумурай журтка таанымал болду. Силер кайта бүгүн жол ачып атпайсыңарбы? 35 аймак бөлүп койдуңар, 35 каймактар келсин деп койдуңар. Ишенбай Кадырбеков социал-демократтарга жаңы кошулуп отурат. Ал мурун парламентте спикер болууга, жада калса 2005 жылы президенттин милдетин аткаруучу болууга жетишкен. Жогорку кеңеште 2 ирет депутат болгон. 2008 жылы архитектура жана курулуш агенттигинин төрагасы болуп турган маалда кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген жүйө менен кылмыш ишинин фигуранты болуп, 2009 жылы 6 жылга шарттуу кесилген. 2011 жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген. 1 жыл мурун парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы менен аттанды эле. Быйыл социал-демократтарды тандаптыр. Биз эгер партияга өтө турган болсок, кафеде тамактарды арзаныраак кылабыз дейбиз. Току ага дагычы. Акча керек, акча. Токтотчу, акча. 4-чү катарда Ирина Караумушкина турат. Жогорку кеңештин депутаты. КСДП саясий партиясы менен парламентке 3 жолу депутат болуп келген. Социал-демократтардын туруктуу мүчөсү. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү тарапташы десек дагы болот. Койташ окуясында жоокерлерди барымтага алган деген жүйө менен үй камагына алынган. 5-чи катарда Султанбек Абдулажанов турат. Бишкек шаардык кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын лидеринин орун басары, Жалал Абад шаарынын мурунку мэри Мухтар Арапбаевдин уулу. Сен вообще-то шайлоо бүткөнгө чейин көрүнбөй эле туруп турчу наракта. Бүгүнкү чыгарылышка батыра алган партиялар мына ушулар болду. Калгандары боюнча маалыматтарды кийинки чыгарылышка дайындап коебуз. Эске салсак, быйыл бюллетенде 21 саясий партия көрсөтүлөт. Кийинки чыгарылышта дагы башка саясий кыймылдардын талапкерлери менен тааныштырабыз. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшүп тургула. Силер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.